Алар Ош шаардык клиникалык ооруканасы 2 стационары менен 1 жыл аралыгында ийгиликтүү иш алып барган ак халатчандар шаардык мэриянын ыраазычылык баракчалары менен сыйланышты. Кесиптик майрамдын урматына шаардын 15 дарыгери саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгисин алса, 20сы ардактуу кызматкер наамына татыды. Элдин ден соолугуна кам көрүүдөгү үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлерине эл өкүлдөрүнүн жана мамлекеттик мекемелердин сыйлыгы ыйгарылды. Ош шаардык үй бүлөлүк медицина борборунун номер 4 филиалынын үй бүлөлүк дарыгери Кенжегүл кызы Нургүл. Нурдин Исраил уулу пандемия башталгандан тарта убактылуу ачылган стационардагы кызыл зонага кирген мобилдик топту жетектеп турган. Дартка чалдыккан ар бир бейтапка дем берип, эң алгач медициналык тейлөөнү жакшырткан. Нурдин мырза өткөн жылы убактылуу түзүлгөн стационарда 5000ге чейин бейтапка жардам көрсөттү. Дарыгер ооруканадагы уролог бөлүмү менен биргеликте кан борборунда да эмгектенет. Ийгиликтүү аракети үчүн саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери сыйлыгына жетти. Биз мына пандемия учурунда көпчүлүк оор кырдаалдар болду. Действительно айтканда, бул жерде баягы аркыл биздин эл ал нерсеге даяр эмес болуп аткан биринчиденчи. Ошон үчүн көп кыйынчылыктар болду, бирок ушул мамлекеттин күчү менен, ак халатчандардын күчү менен бардыгын убагында токтотуп, медицина кызматкерлери биринчиден эле айтканда бул пандемияны кошпогондо деле медицина кызматкерлеринин биринчиден мына жаш дарыгерлердин айрыкча айлык маянасынын аздыгы эң биринчи проблема ошол болот. Башка түйшүктөрдү айтканда ошол эми Ош шаарына калк саламаттыгына кызмат көрсөткөн 32 мамлекеттик медицина мекемеси бар. Анда 3800дөн ашуун медициналык кызматкер эмгектенет. Жергиликтүү ак халатчандардын COVID-19 менен күрөшүүдөгү күчүрмөн аракети анык. Жаңы илдетти оздуктоого тажрыйбасы дагы жетиштүү. Шаар аймагында эпидемия чыккандан бери 6102 жарандан вирус аныкталган. Дарыгерлердин кесиптик күнү пандемия курчтугун өзгөчө абалда. Шаарда оорунун очогунда иштеп жаткан 1000ден ашык дарыгер илдетке чалдыккан. Анын ичинен 8 тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер каза болду. Азыркы оор кырдаалда өзүнүн өмүрүн тобокелге салышып, үй бүлөсүн таштап коюп, жумалап, айлап ошол кызыл зоналарда иштеп жүрүшөт. Көптөгөн элдин өмүрүн сактап калуу максатында. Ошон үчүн айтам, бул сыйлыктар аз. Көптөгөн биздин медицина кызматкерлерибиз bundan да бийик сыйлыктарга татыктуу. Буйруса, өкмөт тараптан, министрлик тараптан, жергиликтүү бийлик тараптан дагы ошол кылган салымдары бааланып, көптөгөн дагы жакшы ийгиликтерди жаратабыз. Биздин эмгек сиңирген дарыгерлерибиз болду. Биздин ошо Кыргызстанда көп жылдан бери кыргыз элине, анын ичинен Ош шаарына көптөгөн жарандарыбыздын ден соолугу менен күрөшүп, ден соолугун чыңдоодо өзүнүн салымдарын кошуп келген медицина кызматкерлерибиз дагы тилекке каршы каза болуп калышты. Жалпы ошолорду эскерүү менен бүгүн ушуну баштадык. Жаш дарыгерлер өздөрүнүн билимдерин өркүндөтүшүп, красный зоналарга киришип, өздөрүнүн кесибин сүйгөн адам катары абдан жакшы иштеп жатышат. Ошон үчүн Ош шаарында Кудай буйруса, мынау пик болбодубу? 1-2 жуманын ичинде токтоп калса керек, уже азайып, басаңдап калат го деген ойдомун. Медицина кызматкерлери абдан, Ош шаарынын медицина кызматкерлери абдан жакшы иштеп атышат. Өлкөдө ак халатчандардын кесиптик майрамы июль айынын алгачкы жейшембисинде белгиленет. Кесиптик күн 1993 жылдын 8-июнунда бекитилген. Дүйнөнү каптаган пандемия менен күрөшүүдө Гиппократтын антын бекем туткан өмүр сакчылары бар үчүн калк саламаттыгы корголууда. Гүлжана Жуматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.